Оор атлетика боюнча 5 жолку мурдагы чемпион Флойд Мейвезер виртуалдык машыгуу программасын жарыялады. Анда боксер болгусу келгендер Мейвезердин өзү менен виртуалдык дүйнөдө машыга алат. Мейвезер чоң спорттон кеткен, эми мыкты спортчу менен каалагандар виртуалдык тармакта мушташып көрө алат. Келечекте айдоочусу жок унаага отурганда эмне кылабыз? Panasonic компаниясы унаанын терезелерине каалаган сүрөттү коюп койгон жаңы концепциясы менен тааныштырды. Япониялык компания чыгарган The Living Space Autonomous Cabin же автономдук унаанын киши отурчу жери деп аталган жабдык кардарларга айдоочусу жок унаада эмне кылып көңүл ачса болот деген сунушу болду. Ал сүрөт жана видеолорду алмаштырып турса да болот. Nintendo оюндарынын соңку чыгарылышында ушунча көп картон болот деп эч ким ойлобосо керек. Картон кагаздан Nintendo балык кармаган кайырмак сыяктуу түрдүү оюнчуктарды жасаган. Алардын арасында робот кийими, мотоцикл, жада калса пианино да бар. Хай-тек оюнчукпу, картондо колго жасалган оюнчукпу, тандоо сиздики.